Салам достор. Назарыңарда дайымкыдай кыргыз тили. Биз бүгүн кыргыз тилинин фонетика бөлүмүндөгү өзгөчө темалардын бири болгон жана ошондой эле кыргыз тилинин артыкчылыгын көрсөтүп бере ала турган темалардын бири үндүүлөрдүн үндөшүү темасына кеңири токтолуп өтөбүз. Үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы жалпы тил илиминде сингармонизм деп да аталат. Албетте, үндүүлөрдүн үндөшүүсү деген сөз айкашы силерге түшүнүктүү. Ал эми сингармонизм деген эмнени түшүндүрөт? Бул термин грек тилинен алынгандагы кыргыз тилине которулганда син бирге, гармония, үндөшүү, окшошуу дегенди түшүндүрөт. Алгач мен үндүүлөрдүн үндөшүүсү эмне экендигин айтуудан мурда бир нече мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Мисалы, бил деген этишке задатоошту жасоочу ым мүчөсүн, сынатоошту уюштуруучу луу мүчөсүн жана ошондой эле барыш жөндөмөсүнөн га мүчөсүн жалгайбыз. Жыйынтыгында биз билимлууга эмес, билимдүүгө деген сөздү алдык. Бул жерде биз үндүүлөргө көңүл буралы. Эмне үчүн билимлууга эмес, билимдүүгө? Экинчи мисал. Тоо деген сөздү алабыз. Ага задатоошту жасоочу лык мүчөсүн жана ошондой эле илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн кошобуз. Жыйынтыгында тоолуктун эмес, тоолуктун деген сөз пайда болду. Бул жерде дагы үндүү тугуштарга көңүл бурабыз. Алардын өзгөрүүсүнө. Эмне үчүн тоолуктун эмес, тоолуктун? Кем деген сөздү алабыз. Кем. Ага задатоошту жасоочу чылык мүчөсүн жана ошондой эле задатооштун көптүк формасын уюштуруучу лар мүчөсүн жалгайбыз. Жыйынтыгында кемчиликтер эмес, кемчиликтер деген сөз жаралды. Кемчиликтер. Эмне үчүн кемчиликтер эмес, кемчиликтер? Биз жогору келтирген мисалдардан байкадык. Эгерде бул жерде үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы болбогондо, биринчи мисалдагы сөзүбүз билимлууга, экинчи мисалдагы сөзүбүз тоолуктун, үчүнчү мисалдагы сөзүбүз кемчиликтер бойдон калып кетмек. Бирок бизде үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы болгондугу үчүн булар антип калган жок. Билимдүүгө, тоолуктун, кемчиликтер. Демек, бул жерде угумдуулук, кулакка жагымдуулук артып тургандыгын байкайбыз. Мына сингармонизм мыйзамы дал ошол. Тактап айтканда, өзүнө чейинки үндүүгө карап, кийинки үндүү тубуштардын үндөшүүсү, ага окшошуусу, аны ээрчүүсү, ага баш ийүүсү. Мына ушул сингармонизм мыйзамы кыргыз элиндеги төкмөчүлүк өнөрдүн өнүгүшүнө абдан жогорку деңгээлге жетишине салым кошкон. Жана ошондой эле Манас, Семетей жана ошондой эле Толгон Токой Кенжепостордун дагы жаралышына, пайда болушуна эбегейсиз салым кошкон мыйзам экендигин унутпашыбыз зарыл. Биз үндүүлөрдүн үндөшүүсүн өздөштүрүүдөн мурда үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө кайрылып, аны эске салып кетүүбүз абзел. Анткени үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы ушул үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө тикеден тикке байланыштуу жана аларга көз каранды. Үндүү тыбыштар биз мурдакы сабактарда өткөндөй эле жалпы жонунан 4кө бөлүнөт. Жаактын ачылышына карай, созулушуна карай, эриндин катышына карай жана ошондой эле тилге карай. Бизге бүгүн керектүү болгону бул эриндин катышына карай жана ошондой эле тилге карай. Эмне үчүн? Анткени үндүүлөрдүн үндөшүүсү дагы дал ушул өңдүү эриндин катышына карай жана ошондой эле тилге карай үндөшөт. Алар кандайча экендигин азыр түшүндүрүүгө аракет кылам. Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар эринге карай кантип үндөшөт? Эгер биринчи тыбыш эринчил үндүү болсо,
андан кийинки үндүү тыбыштар дагы эренчил болот. Эгер биринчи тыбыш эренсиз болсо, андан кийинки тыбыштар дагы эренсиз болот. Мына ушунусу тыбыштардын эринге карай үндөшүүсү болуп саналат. Аны бир нече мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Алдыңарда алыстагылар деген сөз турат. Үндүү тыбыштарын байкап көрсөңөр, бардыгы эренсиз. А, Ö. Анткени мунун баштапкы алгачкы А тамгасы, А тыбышы эренсиз болгондугу үчүн калган бардык тыбыштар дагы эренсиз болуп, А тыбышына үндөштү. Болбосо кийинки мисал. Ынтымак. Мында дагы бардык тыбыштар эренсиз. Анткени Ы тыбышы, биринчи Ы тыбышы эренсиз болгондуктан, кийинки тыбыштар дагы эренсиз болуп, Ы тыбышына үндөштү. Болбосо соңку мисал. Ток деген сөзгө зататоочту жасоочу чылык мүчөсүн улайбыз. Жыйынтыгында биз токчылык эмес, токчулук деген сөздү алдык. Эмне үчүн? Ы тыбышы У тыбышына өзгөрүлүп өтүп кетти. Анткени ток деген сөздөгү О тыбышы эринчил. Ал эми чылык деген мүчөдөгү Ы тыбышы эренсиз. Демек, О тыбышына Ы тыбышы башиди дагы, ошого үндөшү дагы Ы тыбышы эринчил У тыбышына өзгөрүлүп кетип, жыйынтыгында токчулук деген сөз пайда болду. Мында бардыгы эринчил үндүүлөрдүн катарын толуктоду. Кийинкиси бул үндүү тыбыштардын тилге карай үндөшүүсү. Биринчи сөздөгү биринчи үндүү тыбыш ичке болсо, андан кийинки тыбыштар дагы ичке болот. Эгер сөздөгү биринчи үндүү тыбыш жоон болсо, калгандары дагы жоон болот. Аны кийинки мисалдардан түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Мисалы, калыстардын деген сөз турат. Мында байкап көрсөңөр, бардык үндүү тыбыштары тилге карай жоон. Эмне үчүн? Анткени биринчи сөздөгү А тыбышы жоон үндүү. Ошондуктан калгандары дагы жоон болууга мажбур болду. Кийинки мисал. Тоскоолдук. Мында дагы бардыгы үндүү тыбыштар жоон үндүүлөр. Анткени эң биринчи сөздөгү О тыбышы жоон үндүү болчу. Ошон үчүн калгандары дагы жоон үндүү болушту. Болбосо кийинки мисал. Өзүмчүлдүк. Мында дагы бардыгы ичке үндүүлөр. Өзүм деген сөзгө жалганган чыл, лык мүчөлөрүндөгү Ы тыбыштары өзүнүн мурдакы Ö жана Ү тыбыштарына башыйып, алар ичке болгондуктан булар дагы Ы тыбышы Ү тыбышындай ичке тыбышка айланды. Жыйынтыгында өзүмчылдык эмес, өзүмчүлдүк деген угумдуу сөз пайда болду. Кыргыз тилиндеги үндөшүү баарында эле бирдей боло бербейт. Айрым сөздөрдөгү үндөшүү эринге карай дагы, тилге карай дагы үндөшсө, бирок айрым сөздөрдөгү үндүү тыбыштар тилге карай үндөшкөнү менен эринге карай үндөшпөй калган учурлар арбын кездешет. Мына ушунусуна карай кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн үндөшүүсү дагы экиге бөлүнөт. Толук сингармонизм, толук эмес сингармонизм. Же толук үндөшүү жана толук эмес үндөшүү. Толук сингармонизмде сөздөрдөгү үндүү тыбыштардын бардыгы толугу бойдон тилге карай дагы, эринге карай дагы үндөшөт дагы, ошонун натыйжасында сингармонизмдин толук формасын уюштурат. Мисалы, алкыш. Мында бардык үндүү тыбыштар эринге карай эренсиз, тилге карай жоон. Болбосо көрүүчүлөрдүн. Мындагы бардык тыбыштар, тактап айтканда Ö жана Ү, созулма Ү тыбыштары бардыгы тилге карай ичке, эринге карай эринчилдер. Демек, бул жерде толук сингармонизм ишке ашты. Кийинкиси эбегейсиз. Мында бардык тыбыштар тилге карай ичке, эринге карай эринсиз. Тактап айтканда Э тыбышы
içке tilge qaray, i tıbıştagı tilge qaray içke. E tıbış eringe qaray erinsiz, i tıbıştagı eringe qaray erinsiz. Бұл жерде дағы толық сингармонизм ишке ашты. Дағы қайталайым, толық сингармонизмде үндүүлөр эренге карайдагы, тилге карайдагы толық үндөшөт. Ал эми толук эмес сингармонизмде болсо, сөздөрдөгү үндүү табыштар тилге карай үндөшөт дагы, бирок эренге карай үндөшпөй калат. Мисалы, ызалануу. Мында сөздөгү бардык үндүү табыштар ы, а жана созулма у табыштары тилге карай бардыгы жоон. Ал эми эренге карай ы жана а табышы эренсиз дагы, созулма у табышы эренчил. Демек, толук эмес сингармонизм. Болбосо кусалык. Бул жерде бардык у, а жана ы табыштары тилге карай жоон, ал эми эренге карай а менен ы табышы эренсиз дагы, у табышы эренчил. Кийинки мисал, ойчулдар. Бул сөздөгү бардык үндүү табыштар о жана у, а табыштары тилге карай жоон. Ал эми эренге карай о жана у табышы эренчил дагы, а табышы эренсиз. Демек, бул жерде дагы толук эмес сингармонизм ишке ашты. Дагы бир жолу кайталайм, толук эмес сингармонизмде үндүүлөр тилге карай үндөшүшү мүмкүн дагы, эренге карай үндөшпөй калат. Албетте, кыргыз тилиндеги сөздөрдөгү үндүү табыштар бардык учурда эле үндөшө берет. Бирине экинчиси баш ийип, ээрчише берет дегенден алыспыз. Анткени арасында үндүү табыштар үндөшпөй калган учурлар дагы арбын кездешет. Бирок алар кайсыл учурда, кандай жолдо үндөшпөй калды? Мына ошону түшүнүүгө аракет кылалы. Кыргыз тилинин төл мүчөлөрү мейли сөз жасоочу, мейли сөз өзгөртүүчү, мейли форма жасоочу бардык мүчөлөрү түрдүү түркүн формага өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Анын ичинде үнсүз табыштар өзгөрүп кетет, же үндүү табыштар өзгөрүп кетет. Маселен, бир эле зататооштун көптүк формасын уюштуруучу лар мүчөсүн алалы. Бул өз алдынча 12 түргө өзгөрүп кетет. Лар, лер, лор, лөр, тар, тер, тор, төр, дар, дер, дор, дөр. Албетте, бул бир гана мисалы. Ал эми мындай мүчөлөр арбын, мындай өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү абдан кеңири кездешет. Бирок биз бүгүн үндүүлөрдүн үндөшүүсү жөнүндө сөз кылып жаткандыгыбыз үчүн үндүү табыштардын, мүчөлөрдөгү үндүү табыштардын өзгөрүп кетүүсүнө көңүл бурабыз. Мисалы, барш жөндөмөсүнүн га мүчөсүндөгү га, ге, го, гө деп 4 түргө өзгөрөт. Дээрлик бардык мүчөлөрдөгү үндүү табыштар дагы ошентип өзүнө чейинки үндүү табыштарга баш ийип, түрдүү түркүн формага өзгөрүп кетет. Бирок кыргыз тилиндеги айрым мүчөлөр такыр өзгөрбөйт. Баштапкы формасын сактап кала берет. Өзүнө чейинки үндүү табыштарга баш ийбейт. Алар менен үндөшпөйт, же аларды ээрчибейт. Мына ошонусуна байланыштуу, ошого карай кыргыз тилиндеги айрым мүчөлөрдү ээрчибес мүчөлөр деп айтабыз. Ээрчибес мүчөлөр. Булар өзүнө чейинки үндүү табыштарга баш ийбейт, аларды ээрчибейт, баштапкы формасынын өзүнүн негизги формасын өзгөртпөстөн сактап кала берет. Анда эмесе муну бир нече мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Маселен, ээрчибес мүчөлөрдүн ичинен биз зар мүчөсүн алалы. Зар мүчөсү. Өрүк зар, гүл зар. Өрүк зар деген сөздү өзүнө чейинки ө, үү табыштары эренге карай эренчил, тилге карай ичке болгонуна карабастан зар мүчөсү эч кандай өзгөрүлгөн жок. Өзүнүн баштапкы формасын сактап калды. Демек, бул жерде үндүүлөр толук үндөшкөн жок. Кийинки гүлзар деген сөздө дагы өзүнө чейинки үү табышы эренге карай эренчил, тилге карай ичке болгонуна карабастан зар мүчөсүндөгү а табышы эч кандай үндөшкөн жок, аны ээрчиген да жок, толук үндүүлөрдүн үндөшүүсү болгон жок. Үндүүлөр үндөшпөй калды. Болбосо кана деген мүчөнү алалы. Өнөр кана. Мында дагы өзүнө чейинки
өтө бышы эринчил ичке болгондугуна карабастан кана деген мүчөдөгү а табыштары эч кандай өзгөрүлгөн жок. Үндүүлөрү үндөшпөй калды. Болбосо көй мүчөсүн алалы. Амал көй, тамаша көй. Мында дагы амал көй дегендеги а табыштары жоон жана эринсиз болгондугуна карабастан көй мүчөсүндөгү ö табышы өзгөрүлбөстөн калды. Ичке жана эринчил. Тамаша көйдө дагы дал ушул эле көрүнүш. Үндүүлөр үндөшкөн жок. Болбосо стан мүчөсүн алалы. Стан. Өзбекстан, Түркмөнстан. Мында дагы стан деген мүчөлөр өзүнө чейинки үндүү табыштарга баш ийбестен өзүнүн баштапкы формасын сактап калды. Үндүүлөр үндөшпөй калды. Албетте, мындай мүчөлөр дагы бир нече кездешет. Булардын айрымдары Иран, фарсы, араб тилдеринен кирген болсо, айрымдары кыргыз тилинин абдан сейрек кездешүүчү мүчөлөрү. Сөздөрдөгү үндүү табыштардын үндөшпөй калган учурлары жогорудагы мисалдардай ээрчибес мүчөлөрдүн аркасында гана эмес, сырттан кабыл алынган сөздөрдө дагы кеңири кездешет. Албетте алар кыргыз тилинин төл сөзү эмес, бирок кыргыз лексикасында кеңири пайдаланылып жаткан эл аралык жана башка элдерден кабыл алынган сөздөр. Мисалы, интернационал. Мында и табышы ичке, эринсиз. А табышы эринсиз, бирок жоон. О табышы жоон, бирок эринчил. Демек үндүүлөрү үндөшпөй калды. Болбосо галоген. А табышы жоон, эринсиз. О табышы жоон, бирок эринчил. Э табышы эринсиз, ичке. Толук үндөшкөн жок. Үндөшүү такыр орун албады. Болбосо бетон. Э табышы ичке, эринсиз. Бирок О табышы жоон, эринчил. Демек үндөшүү жок бул жерде. Мындай сөздөр абдан арбын кездешет. Сырттан кабыл алынган сөздөрдөгү үндүү табыштар канчалык үндөшпөй калса дагы, бирок кыргыз тилинин төл мүчөлөрү ошол сөздөргө жалганган учурда сингармонизм мыйзамына толук баш ийишет. Тактап айтканда, ошол сөздөрдөгү акыркы үндүү табышка карай үндөшүп, толук түрдө үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамын сактап калат. Маселен, бюллетень деген сөздү алалы. Бул жерде үндүүлөрү үндөшпөй калган. У табышы жоон, эринчил, Э табышы ичке, эринсиз. Бирок ага жалганган статотвоштун көптүк форманы уюштуруучу лар мүчөсүн жалгасак, бюллетень дар болбойт, бюллетендер. Демек акыркы Э табышына А табышы баш ийди дагы, ага үндөшүп бюллетендер. Бюллетендер. Ага илик жөндөмөсүнөн нын мүчөсүн жалгасак, бюллетендердин эмес, бюллетендерден. Демек дагы кайталайм, кыргыз тилинин төл мүчөлөрү өздөрүнүн сингармонизм, үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамына баш ийүүсүн толук сактап кала алат. Мына ошентип, азбы көппү, бүгүн мен силерге кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамын түшүндүрүүгө күчүмдүн жетишинче далалат жасадым. Анда эмесе, биз кийинки сабагыбызда жолугушканча сак саламат болгула.